Assalamu alaikum agayın. Salamатсыңар bı? Көрөрман. Мен азыр мына интернеттен bir кыжыр келтире турган окуяны көрүп, абдан капа болуп атам да. Чолпон Атада ат майдан бар, жаңы салынган. Бул эми Чолпон Атанын эле эмес, жалпы Кыргыз Республикасынын сыймыгы болуп калган, мындай дөөлөтү болуп калган жайда. Үч жолу өттү биздин дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр оюндарынын мелдеши Чолпон Атада. Ошол көлдүн жанагы ажайып табигаттын сахнасы, ошол укмуш, ошол эмне гана, кимдер гана таң калган жок келип. Ошол куттуу жай, ыйык жай деп эсептелген жайга бүгүн эми машина жарышы уюштуруп атыптыр, көпкөн немелер. Бул эми мындай башаламандык биз тыйылды деп сүйүнүп атабыз го, тартип кирди деп сүйүнүп атабыз. Эми ошол ат майданга барып машина жарыштырып атса бүткөн экенбиз. Чаңын чыгарып ошол ат чуркай турган, ат жарыш оюндар өтө турган. Ал канча миллиарддаган элдин акчасы, мамлекеттин акчасы кетип, азап тозок менен салынган. Мына мындай салып, анан эми менчигинен бешбедер кайра ошол элдин оокатын талкалап атканына таң каласың. Эми биягынан куруп атат, кайра талкалап атат. Бул эмне деген тартип өзү? Бизде тартип болобу, болбойбу? Төбө чачым тик турду азыр. Ошо ыйлагың келет эми. Чолпон Атанын ат майданына барып машина жарышы уюштуруп атат. Эртең ит жарышы уюштуруп ошол жерге. Андан аны эмне дейт, жанагы дагылдый жагына жазып коюптур, ал жерде жанагы түнкү клубтарды да өткөрчү экен. Сойкуканалар. Анда сойкуканаңды, анда жанагы эмне дегениңди ачып алгыла барып бар, жанагы эмне казиноңду да ачып ошол жерге ыйыктык калабы бизде өзү. Кыргыз улуттук бир элдик ыйыктык барбы бизде? Кече эле ошол жерге барып мен мэрияга жолугуп, мэрине жолугуп келдим эле. Кире беришиндеги жазылган көрнөктөрдүн баары эски, сабатсыз, ката. Эми бүгүн башаламандык ошол жерде. Башаламандыктын ал мэрди дагы, ар жактагы ошо директорун дагы алыш керек кызматтан. Ал ошондо кое берип атса, акча алып кое берип атса, камаш керек. Ушундай катуу айтууга туура келет. Анан мына Акипресстен бир кетип аткан материалдарды карап отуруп мен кейим да. Мына Акипресс деген өзү мамлекеттин маалымат мекемеси, уюму да. Мамлекеттик деңгээлде чыгыш керек. Акипресске чыгып аткан материалдар, маалымат, информация деген бир мындай серьезный, орусча айтканда серьезный, салютный чыгыш керек да. Да олуттуу чыгыш керек да. Анан эмне көрсө эле бир жерден эле тиги тоого өлүп калса деле орой айтканда Кыргызстандын бир бурчунан эмне болуп кетти деп эле бирдемелерди баса эле берет экен. Буларга информация керек ошондой. Тайгалан жыгылса деле жөнөкөй айтканда бир жерден сарай өрттөнүп кетти дейт, тоо арасында. Ман ушундан өдүл Акипресске баса береби? Айрыкча ушундай жүрөк үрөй учурган окуяларды издейт экен булар. Анан баланча жерден чөп гана күйүп кетти дейт. Ушул информациябы? Анан эми ошо Түркиянын президенти, мен сөзмө окуйчу. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган колуну өппөй койгон кичинекей баланы бетке чапты деген информация чыкты. Мен видеосун да көрдүм. Ал Эрдоган баланы жака бетке чапты деген бул жердеги информацияга кошпойт деген. Бетин мындай эркелетип чапкандай, мындай алаканы менен минтип коюптур, акырын сылагандай, аны чапты деп бияка башка ошол Эрдоган Түркиянын мындай айтканда мен кыргызча айтайынчы, душмандары жарыялап аткан информацияны Кыргыз мамлекетинин атынан Акипресс ошо боюнча берип атат. Бул чоң саясий ката тууганым. Биз Түркия менен шериктеш, Түркия менен боордош, союздаш мамлекетпиз, өтө жакын. Анан ушу эл аралык жанагы көбүртүп, жабыртып берип аткан, мүмкүн Америкадан берип атат, мүмкүн башка тиги Эрдоган душмандары көбүртүп берип аткан. Аны видеосун көрсөң, ал жерде Эрдоганын бетке чапты деген орой сөз бул. Мисалы үчүн Түркиянын бийлиги муну укса эмне дейт? Кыргызстанда кандай ой калат Кыргызстан жөнүндө? Кыргызстандын бийлиги жөнүндө кандай ой калат? Акипресс деген бийликтин информациялык булагы да, маалыматы да. Мен сөзбө сөз окуп берейинчи мына.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdogan kolunu öppöy koygon kiçinekey balаны betke çaptı. Okuya Rize şaharında yer titröödөн jabыр tartkan жашоочуларга батир тапшыруу аземинде болду. Батирдин ачкычын алууга барган бөбөк дейт. Бөбөк эмес, ал бөбөк деген бешикте жаткан баланы айтат. Эмчеге эм аткан баланы айтат. Ал чоң эле бала экен, 10-11ге чыгып калган бала болжолунда. Бөбөк президенттин колун өпкөн эмес. Эрдоган бетине чаап, жанындагы адам президенттин колун өбүш керек экенин айткандан кийин эркек бала Эрдогандын колун өпкөн дейт. Тилиң сынат, биринчиден жөнөкөй